Assalamu алейкум. Биздин жалпы YouTube көрөрмандары, биздин көрөрмандар, кыргыз эли барыңыздарга ассаламу алейкум дейли. Биздин мындан мурунку киргизген видеобузда барыңыздар көп болдуңуздар. Барыңыздар, бул жакшы. Биздин таланттуу инибиздин талантына көп болдуңуздар. Сиздердин сурооңуздар боюнча биз кайрадан ушул инибиз менен атайын сиздерге ушул жигит тууралуу, кайсыл жактын кулуну, кайсыл жактан мындай жашырын таланттар чыгып турат, кайсыл жактан келген бул күчтүү биздин Кубаныч мырза. Кош келипсиз дагы бир ирет. Өзүңүз тууралуу бир аз айта кетсеңиз, кайсыл жердин кулунусуз? Өзүңүз тууралуу. Учурашып алалы. Мен ушул жалпыңыздарга ушул YouTube көрөрмандардын бардыгына салам айтмакчымын. Ордолу, Ош шаары, ар дайым аман болуңуздар. Мен ушул өзүм касиеттүү Ысык-Көлдөн боломун. Ысык-Көл районунун Кашат деген жеринен боломун. Фамилиям болсо Баркалбасов, атым болсо Кубаныч. Бул жакка ушундай Ордолу, Ошко ага эне болуп катышып, ушул Садык деген агабыз бар, ошонун тоюна келип, анан кийин ошондон кийин Ош чагып кайра келип атам. Ошко өзү негизи бир келген адам кайра келгиси келип калат өзү. Ооба, анда пейлегенин сонун экен. Берекелүү шаарыбыз. Ушул берекелүү шаарыбыздын тургундарына сиздин аябай ырдаганыңыз чыгып, сизди кайрадан бизди ушул YouTube телеканалына кайрадан тартып, сиздин жагымдуу чыгармаларыңыздан уккусу келген көрөрмандарыбыз абдан көп, арбын. Ошондуктан сиз ушул алгач эле канча жашыңыздан баштап ушул комуз менен ырдап келе жатасыз? Ушул мен өзүм башынан баштайын, ушул көлдө чоңойгом. Анан кийин ошол жактан ырдап, ырчы болом дегенде эле башында оюмда деле жок болчу. Анан кийин ушул шаарга тапшырып, дегенде ушул мектепте конкурстарга катышып жүрдүм. Анан кийин сенде талант бар, чымын бар дегенден ушул 9-классты бүтүп, орто окуу жайды бүтүп Бишкекке келдим. Бишкекке келип, ошо Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын алдындагы театралдык окуу жайга 2013-жылы тапшырып, Кудай берсе көчө жакында ал жакта ийгиликтүү аяктап алдым. Азыркы учурда актер жана ошондой эле ырчылык эки кесипти бирдей алып иштеп жатам.
кандайдыр бир конкурстарга катышып комуз менен жетишкендиктер болдубу бул ушул күнгө чейин? Комуз менен ырдап жетишкендиктерге комуз менен ырдап катыша элекмин, бирок ушундай бир эл ырчысы деген конкурс бар Бишкекте. Ошол жакта 10 сезондон өтөт да, анан кийин дегенде ушундай бир конкурста өзүмдү сынап көрөйүн деп катышканмын. Ошол жактан баш байгени жеңип алгам да, 50 000 сом утуп, ошондо мага чоң дух болуп, анан кийин ушундай комуздун коштоосунда ал жактан да ушундай кыргыз жыттанган, бал жыттанган ырлардан ырдап жеңгенбиз албетте. Мындай микрофон менен ырдаганбыз да, комуз менен катыша элекпиз. 50 000 сом акчалай сыйлыкка ээ болгонсуз, Кудай буйрса. Ошол акчаны эмне кылдыңыз? Кайсыл эмнеге жумуштадыңыз мисалы үчүн? Ал акчаны деген музыкальный аппаратура алдым. Ошо менен кыргызымдын жакшылыктарына, тойлоруна чыгып иштеп. Үй бүлөңүздө ким чыгармачыл инсандары же болбосо ким кыргызымдын башка бир улуттук бир аспаптарында ойнойт? Ошол тууралуу бир аз маалымат. Ошол боюнча айта турсам аябында күлкүнүчтүү, ушу көп адамдар сурашат. Менин кошуналарым жакшы ойнойт деп койсо. Коштан бир байкем. Күлкүлүү дегениңизге айтып атат да. Буруп сүйлөгөн күлгөнгө жакшы дейт. Тамаша албетте, бирок негизи мен ушул окуу жайга тапшырардан мурун үйдөгүлөрүм аябында каршы болгон. Себеби атам, апам айтчу, сен ата бабаң комуз чиртпесе, ата бабаң ырдабаса, сенден кайсы ырчы чыгат? Ай балам, жөн эле койчу, андан көрө үйдө эле бол, биздин жаныбызда бол, бизди бак, ошол сага жетет дечи. Көрсө, билбейм, Кудай берген талант го, үйдөгүлөрүм деле эч ким деле апам бирок анда-санда ырдап калат. Мен тай жагым кичине ырдайт да. Жакшы. Анда тай жагыңыз да экен, таланттын баары. Ал эми азыр эми бул өзүңүздүн чыгармаларыңыздан эми бир аз тартууласак элибизге. Кол чаап коюңуздар. Саройдун гана салкын ай тоосунан, сагызган ганаң уча тиз осунан. Санаңа ганаң алыбай издесин, кантейин саналаш болсоң көркөм атосунан, өгүчкөн ганаң уча тиз осунан. Көңүлгө ганаң алыбай издесим, кантейин көрө албай койдум жерге май саройго, сагызган ганаң келип тойгон бойго. Зарлантып кана менин ай койгончо, кантейин саналаш болсоң болбойбу. Зарлантып кана менин ай койгончо, кантейин саналаш болсоң болбойбу, болбойбу, болбойбу. Азаматсыз, бул кол чабуулар сизге арналат. Кол чабуулар көрдүңүз, баардык кол чабуулар сизге арналат. Рахмат. Ал эми мен экинчи голосту алып турдум, байкадыңызбы? Угуп аттыңызбы? Мен экинчи голосту. Экинчи голосту алып турдук. Ал эми биз суктанабыз силердей ушу кыргыздын нукура аспаптарын колдонуп, ушу элибизге жагымдуу чыгарма. Биз кубанабыз. Мен азыр ушунчалык бир жан дүйнөм толкуп, жүрөгүмү тербеттиңиз десем эч жаңылышпаймын. Ал эми бул элдик чыгармалар болду. Эми өзүңүздүн дагы ушу автордук өзүңүз жазган чыгармалар барбы өзүңүз? Ушул сурооңузду аябай күтүп аткам деп эле. Албетте бар, сөзсүз түрдө. Өзүмдүн автордук ырым бар. Ал менин ушул обону Байыш Бейшебаев, сөзү Саламат Калыбек уулу деген досума таандык. Бирок ошолорду автордук жеке өзүмдүн ырым катары жаңы ырдап, ошол ырдымды жаздырып, клип тартып келдим. Ал албетте эмне жөнүндө ыр десеңиздер, дегенде ападан башташ керек, энеден башташ керек. Өзүмдүн апакем деген ырым бар, албетте апама арнап жазганмын. Ошол ырды сиздердин урматыңыздарга
жалпы меймандарга тартуулап аткарып берели. Дагы бир ирет кол чаап коюңуздар. Апаларыбыз аман болсун ар дайым. Апаларыбыздын урматына, энелерибиздин урматына. Төгүлөт мээрим жүзүңдөн, көрүмдө жеңиз жүзүмдөн, сиз үчүн жасайм бардыгын, келбесе дагы күчүмдөн. Апам менин апакем, жытыңдан сенин жан эркем, көргөндө жүрөк эзген, агылайын берекем. Апам апам апакем, токтой тур жылбай убакыт, апакем турсун кубанып, өмүрүн тилейм ар күнү, жараткан сенден суранып. Аштым кырларды, ырдадым далай ырларды, апамдан артык башкадан көрө албай текем жыр калды. Апам менин апакем, жытыңдан сенин жан эркем, көргөндө жүрөк эзген, агылайын берекем. Апам апакем, түбү жок мээрим көктүңүз апа, ал дейлеп күндөптүңүз, жылынып турам дениңе, жалындап апа өчпөңүз. Апаке бары алдыда, атаңды бердиң ардайым, кызматым кыргыз калкыма. Апам менин апакем, жытыңдан сенин жан эркем, көргөндө жүрөк эзген, агылайын берекем. Апам апам апакем, токтой тур жылбай убакыт, апакем турсун кубанып, өмүрүн тилейм ар күнү, жараткан сенден суранып. Апакем ага караңыз, ырырдап жатат балаңыз. Ден соолук берсе Кудайым, небере тоюна барасыз. Ден соолук берсе Кудайым апа, кыбыра тоюна барабыз. Балли Азамат. Дозок кайда экенин билбедим го, бирок бейиш энелери саманын астында. Энелерибизге кейиш жарашпайт, энелерибизге бейиш жарашат, урматтуу меймандар. Мен дагы бир айткан сөзүм бар. Энелер бар ушул күнгө келгенбиз, энелердин ак сүтүнөн эмгенбиз. Башыбызда канча оор күн турса да, энелер бар, ушул күнгө жеткенбиз дейт. 18 жан
Ошол bir өзгөчө bir кыйкырык үн, башкача bir добуш чыкты. Ошол добушту канча убакка чейин кыйкырып тура аласыз? Мисалы үчүн. Негизи мындай, ушундай созмо жарым саат кыйкырып тура аласыңбы? Жарым саат деген бойдо. жарым саат ортодон акырын жем алып кыйкыра бересиң. Жок, албетте тамашасы, бирок мындай да ушундай негизи арияларды кыйкырып ырдаганда, муну кыйкырып ырдабайт деп негизи биздин агайыбыз айтчу да. Эшек да кыйкырат депчи. Кантип кыйкырып ырдаган болбойт. Ар бир нерсенин өзүнүн техникасы болот. Бирок ошого жараша созосуң. Үнүңдүн техникасы менен созгону менен ошону менен жүрөктөн чыккан эргүү ошол экөө кошулганда ушундай бир жан дүйнөнү чымырата турган үн чыгат. Ошол мен жанадан бери жан дүйнөм чымырая берип өзү канча болду? Акыркы жолу денем чымырабаганына көп болду эле. Чымыратып таштадыңыз бар жогун. Өзүңүз бир мындай чозгон, обонду созгон жеринен бир жакшы кылып бир канчалык узун чозосуз, ошону бир сураныч сизден, мен өзүмдүн жеке суранычым, бир чозуп бербейсизби, кандай дейсиз? Аябай татаал суроо болду. Бирок эми мындай кылайын. Созгон жеринен сизге баягы вокализация керек болот. Эми мен сизге азыр мындай кылайын. Жанагы Керим Трапов агайыбыздын өткөндө тойдо ырдагам, ошонун созулгон жерин аткарып берейин. Макул, ошол жерин, аткарып берейин. Кабыл алып коюңуз. Ай, үйүр жылкы айдаган атам конгон журтты сагына. Ой, азамат азыр дегенинизде могу кулакчактарым бүт баары кулактан кирип бүт денеми чымыратып таштады. Эң сонун азаматсыз. Үйлөнгөнсүз? Жок, азыр бойдокпуз. Азыр бойдоксуз. Эрте го азыр. Азыр эрте. Бирок негизи үйлөнө турган убакыт келди. Ооба, буюрса, сөзсүз түрдө үйлөнө турган убакыт келди. Үйлөнөбүз. Неме сүйгөнүңүз барбы? Ушундай суроолор көп болот го өзү эфирлерде. Сүйгөнүм бар, ооба. Ал сени сүйө. Сүйгөн үчүн сүйлөштүрөт да. Биринчи ким жазган же сиз жазгансыз? Албетте эркек подход кылат да деген. Эми ушул жерден буйрса коштошобуз баарыңыздар менен, баарыңыздарга уулубуздан эркин микрофон элибизге. Ардактуу Ордолу Ош шаары дайыр ирет мынакей ушундай сиздердин
Ажайык, Ажарлуу Ош шаарына келип отурганыма абдан кубанычтамын. Ар дайым аман болуңуздар. Түндүктө биз аман, түштүктө сиздер аман болуп, ар дайым оорубай жүрөлү. Негизи кыргыз элим аман болсун, кыргыз элибиз аман болсун, журтчулук аман болсун. Ал эми урматтуу меймандар, сиздерге бул досубуздун таланты жана ошондой эле аткарып жаткан чыгармалары жаккан болсо, кийинки берүүбүз буйруса бир жумадан соң кайрадан буйруса жүз көрүшөбүз. Ошол учурда сиздер бул жака YouTube каналыбыздын түбүнө жазсаңыздар болот. Могул чыгарманы аткарып бер, комментарий калтырсаңыздар болот. Кимге кайсыл чыгарма жакса, ошол чыгарманы аткарып бериңиздерчи деп бизге комментарий жазсаңыздар болот. Сиздердин сурамжылооңуздардын негизинде биз буйруса бир жумадан соң кайрадан жүз көрүшөбүз. Ошол кезде кенен олтуруп, Ош шаарынын эң кооз жерлеринен кайрадан сиздерге жагымдуу чыгарма аткарып берүүгө ар дайым даярбыз. Туурабы, келесизби бир жумадан кийин? Келем, сөзсүз келем. Билет алып берсеңер эле келем деп коебуз. Алып койгонго даярдап коелу. Буюрса өзүбүздүн самолетторубуз бар, жөнөтөбүз өзүбүздүн самолетторубузду. Хаммери менен келем. Самолеттон түшүп анан хаммер өлбөйт. Ага чейин самолет менен суунун үстүнөн алып кетебиз. Сууда чөмүлүп турасыз. Үстүнөн сразу алып кетебиз. Албетте баары тамаша, аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар, үй бүлөңүздөр менен тынч болуңуздар. Биздин каналыбызга катталыңыздар. И комментарий калтырып, бизден ошол могул чыгарма, кимге эгер кайсыл чыгарма жаккан болсо, албетте бизге бул жака жазсаңыздар, биз ал нерсени четке какпайбыз. Баарыңыздардын айткан чыгармаларыңыздарды аткарып берүүгө аракет кылабыз. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Бир жумадан соң жолугабыз. Çakal